Салам алейкум, Аманат Медеевич баракчасынын катталуучусу. Кудай буюрса бүгүн бир жакшы саамалыкка келдик. Назгүл эженин күндүр түндүр кылып жаткан дубасынын натыйжасында мына буга чейин 5 жыл мындай үй жок, баняда турган жериңизде мына бүгүн үйлүү болуп атасыз. Деги эле ушул күндүр түндүр сиздин дубаңыздын натыйжасында ушундай үйгө жетип атсаңыз керек, Назгүл айым. Иншаллах буюрса ошол балдар менен кичинекей балдар менен ошо дуба кылып Аллахтан сураган себепкер болгон инсандар аркылуу биз үйлүү болуп отурабыз азыр. Буюрса ак жолдо эле үйлүү болуп. Азыр кандай сезимдер болуп атат? Кудай буюрса жаңы үйгө кирип атасыз, жаңы үйдүн босогосун аттап атасыз. Азыр сүйүнүчүм чексиз. Сүйүнүчтөн ыйлагым келип, балдарым да сүйүнүп атышат буюрса. Ошол себепкер болгон инсандарга, алтын кийин жамаатына терең ыраазычылык, Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнөдө жакшылык Аллахым насип этсин. Ден соолуктуу болсун үй бүлөлөр менен. Ошол иштерине ийгилик, ушундай дагы көп жакшылык, ийгиликтерди коштоп турсун аларды. Ушундай мага окшогон көп инсандарга жардам берип турсун. Жана сиз менен сүйлөм кылаардан астын өзүңүз дагы көп дуба кылчыңыз, балдарыбыз менен кошо дуба кылчыбыз деп эбизби? Айрыкча кайсыл учурда дуба кылчысыз, анан кандай дубаларды кылчысыз? Биз дубаларды кылганда ошо Аллахым бар экенин, ошо Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Ошо дубаларыбыз ошо мындай аябай чоң эмес, эми кичинекей 2 комната үй болсо деле Аллахым ошо шүгүрлөр болсун деп балдар менен шүгүр кылчубыз да. Анан буюрса иншаллах Аллахым ошол үйдү да бизге берет деп ошо балдарыма айтып, балдарым да ошол кол жайып дуба кылчу да. Аллахым бизге ушундай үй берчи депчи. Ошол буюрса ошол тилегибиз, Аллахыма кылган дубаларыбыз кабыл болуп отурат. Кудай буюрса ушул күндөргө сизди жеткизди. Эми Кудай буюрса ушул үйүңүздө жалаң гана жакшылык, жаңылыктар болуп, азыр сиздин мындай сүйүнүчтүн жашы болуп атпайбы? Ар дайым ушундай бир жакшы нерселерди гана күтөлү, Кудай буюрса. Анан кийин ушул демилгени укканыңыздан кийин кандай сезимдер болду? Эң биринчи ушу сизге үй салып беребиз деген учурда. Сүйүндүм, бирок ортодо тоскоолдуктар болду да, жердин документи бүтпөй. Аны мен аягында айттым да, менин документим бүтпөсө башка кайрымдуулук кылып, башка үй бүлө кыла бериңиздер депчи. Бирок мен ошо үйдүн документин бүтүрсөм, мага да ушундай үй салып бересиздерби деп. Бирок Аллахым бар экен, кайра эле мага насип этип, буюрса ошол ак жолдо үйдү салып берип атышат да. Биз турган жер ошо эжекебиз 2 кыз 1 баласы менен жашап жаткан жер болчу. Бул өзү баня болчу экен да. Биягы болсо 3/3, кичинекей жер. Жада калса мунун полу да жок болгон. Дыбыпын асты жер болгон да. Эжекебиз өзү айтып атпайбы? Кыздарыма айтчымын дейт. Мындай 2 комнатка үйдү көрүп калсамчы, бизде үйүбүз ушундай болсо экен депчи, ниет кылчу экен да. Анан кыздарына келип жатарды айтчу экен. Алла Тааламан тилегиле, үй сурагыла, үй берет депчи. Анан күтүлбөгөн жерден эле ушундай жагдайга түшүп келип калды деп өзү кубанып, көзүнө жаш алып атат. Алла Таалам ушул үйгө буйруптур. Анткени дагы бул үйдүн документ жагы дагы бир аз оорлошкон да. Документ жагы дагы бүтпөй 7 айга чейин созулуп кетти документ жагы. Бул жакта госрегистрден дагы байкелер жардам берди. Ушундай акыбалда жашаган 5 жыл бою ушул үйдө өмүр сүргөн да. Кандай сезимдер болуп атат? Жаңы киргенде байкелерге чоң рахмат. Колуңарга береке болсун. Бактылуу болгула. Оорубагыла. Жакшы жашагыла. Жаңы эле апаңар менен мен ушинтип интервью кылып атсам, кызым абдан мындай дуа кылчу эле дейт да. Анан сен кандай дуа кылчу элең Кудайдан суранып? Бизге үй берсин деп. Дагы мам оорубасын. Бактылуу жашоолук. Кийин чоңойгондо кайсыл кесиптин ээси болоюн деп кыялданып жатасың? Стюардесса. Анан кийин ошентип стюардесса болгондон кийин дүйнө жүзүн кыдырып, чөнтөгүңдө акчалар болгондон кийин сен дагы башка адамдарга жардам бересиңби ушинтип? Ооба. Дагы стюардесса болуп иштегенде акча тапканда мамама жардам берем. Сенин кандай кыялдарың бар? Же болбосо мамаңдын кандай кыялдары бар эле? Ушул кыялдарды мен орундатсам деп.
Биринчи мамамды Меккеге алып барам. Кудай буюрса ошол күндөргө жеткирсин да, Кудай буюрса ошол күндөргө жеткизип, апаң экөөң ошол Меккеде жүргөн күндөргө жеткизип, биз дагы ошол жактан мынакей ушул кеминден чыгып, ушул Меккеде мына дуа кылып атат кыргыз элине деген күндөргө жеткирсин да. Буюрса илаба. Ушул сенин көз жашың жалаң гана ушундай жакшылыктын, сүйүнчүлүктүн көз жаштары болсун да. Жакшы Самалтын ачыш аземинде турабыз. Ушу Кемин районундагы Алтынкен ишканасынын жумушчуларыбыз. Бул үйдүн башталышы болсо жөнөкөй эле Алтынкендин жумушчулары демилге көтөрүп, Кемин районундагы, Кемин шаарындагы үйгө муктаж бир үй бүлөгө үй салып берели деген демилге көтөрүлгөн. Бул гана Талдыбулак, Чымбулак деп экиге бөлүнөт Алтынкен ишканасычы, офис болуп. Ошол үч жактын жумушчулары ойлорубуз, тилектерибиз бир жактан чыгып, ай сайын 3 сомдон 5 сомдон чогултуп, бир үй тургузуп бердик. Бул үйгө кеткен каражат 1 миллион 200 миңге чамалап калды. Бул бир гана курулуш материалдарын алган сумма. Андан тышкары ушу байкелерибиз колунан көрүп төгүлгөн көп нерсени билген кесиптештерибиз бар экен. Ошолордун жардамы менен бекер бүттү. Фундаментинин, дубалын, чатырын, жана башка нерселерин баары өздөрү жасашты. Андан тышкары шифрына, эшик терезелерин, жана башка буюмдарын бекер алып келип аткан коллегаларыбыз көп болду. Абдан кубанычтабыз. Алла таалам бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк бериптир. Анткени Кыргызстан боюнча эмне деген чоң байлар бар. Алар өзү жалгыз эле адам бир үй салып койгонго кудурет жетет да. Бирок ага карабастан бизге деген бир 3 сомдон 5 сомдон чогултуп 9га 9 эгне кезгиси. Андан тышкары 5ке 2,5 коридор менен заманбап стилдеги там салып берилди. Андан тышкары бул биздин Кемин районунун акими, мэриясы, спикери ушулардын жардамы менен 330 метрден суу тартылып келинди. Андан башка депутаттарына, ушу биздин ушу карапайым элге чоң рахмат. Аябай ыраазы болуп калдык. Бул телевидениеден чыккан себеби дагы биз мактаныч эмес, эч кандай. Болгон биздин бир максат. Ушу Кыргызстан боюнча көптөгөн ишканалар бар. Ошол Кыргызстан боюнча ишканалардын биригип бирден үй салып берсек, ойлойбуз Кыргызстан боюнча үйгө муктаж үйлөр жок калат деген маанинде да. Ошо эң негизгиси. Сизге чоң рахмат. Жакшы ишке жараша берелик.